Assalamu alaikum. Ustaz, men 9 klassdan keyin medresege kirgenmin. Mektepti dagı medreseni dagı okuganmın. Atam mektepti toluq бүтүрүп, anan medresege oku dep jatat. Mektepti toluq okusam je medresege öyle okuy bereyinbi? Mektep toluq okuş kerek. 11 klassdын bazası bolmoyunça erteң bir жерге barıp iştegenge mümkünçülük bolbay kalat. Mektep toluq okuş kerek. Okuyum degen bala mektepte de okuy beret uşul. Үйүндө Куран жаттап. Атам мени ушул мектепте жүргөндө Куран жаттаткан. Үйдөн мектепке чейин, мектептен үйгө чейин кайталап келет элек. Устаз, намаз окуп жатканда жаман ойлор келсе эмне кылыш керек? Өзү жаман ойлор келе берет. Болгону намазга киришерде А'удhu billahi s-sami'il alim biwajhihil karim ve sultanihil qadim mineşşeytanirracim деген сөздү кайталаш керек. Тагыраагы A'udhu billahi mineşşeytanirracim деген сөздү 11 жолу айтыш керек. Же 21 жолу намаздан мурда айтыш керек. Ошондон анген жаман ой келбейт. İnsan өзү намаз окууга даяр болуш керек. Мен азыр Аллахтын алдында турам. Аллахтын алдында турганы андан бүт турпатым менен, туруш турпатым менен Аллахтын алдында азыр сурай турган нерсемди сураймын. Ошого даяр болушум керек деп адам өзүн өзү даярдаш керек. Намаз даараттан башталат. Намаздын ибадаты даараттан эле башталат. Эки жигит даарат алган эгерде бирөөсү экинчисинен сурап атат. Сен кандай даарат аласың? Десе, кандай даарат алат элем? Элге окшоп даарат алам, саңа окшоп даарат алам. Даарат алганын билбейсиңби? Колуңду 3 жолу жубасың, оозуңду 3 жолу чайкайсың, мурдуңду 3 жолу чайкайсың, бүт бардык мүчөлөрдү 3төн жубасың. Ушул даарат. Деди. А беркиси, жо мен башкача даарат алам деди. Кандай? Даарат алардан мурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин эсиме келтирем. Пайгамбар ким даарат аларда бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп, колун билегине чейин 3 жолу жууса, ушул эки колу менен жасаган күнөөнүн баары төгүлүп калат деген. Мен ошону эсиме салам. Азыр күнөөм төгүлүп атат деген таризде 3 жолу жуам. Оозун 3 жолу жууса, сөгүнгөн, ушак айткан, тилдеген, богоздонгон, арам сүйлөгөн сөздөрдүн күнөөлөрүнүн бүт баары кетет оозунан деген. Мен ошону эсиме салам деп атат. Эң аягында ошол эки аягымды жууп атканда эсиме салам, ушул аягым менен жасаган күнөөлөрдүн бүт баары жуулду деп анын ордунан турам. Мен ушинтип даарат алам. Менин дааратым сенин дааратыңдан айырмасы бар экен деди. Хазрат Али даарат аларда кумсарып өң алеттен кетип калат эле. Өң алеттен. Сахабалар сурашты. Эмнеге намазга барганда мындай болбойсуң да даарат аларда титирек башталат? Эмнеге мындай десе? Пайгамбарыбыз Ал-вуду ат-тахара мифтахус-сала. Бул даарат намаздын ачкычы деген. Намаз бейиштин ачкычы деген. Дааратым чала болуп, намазым ачылбай калса, анда эч качан бейиштин ачылбашын билгендигим үчүн ушул жерде титирип атам корккондугумдан деген. Намаз дурус болуш үчүн, намазда ойлор чачырабаш үчүн даараттан башталыш керек, фундамент. Устаз, атам асынып алган. Эми атамдын атынан Куран, китеп таратсам болобу? Соо атама тиеби? Албетте тиет. Аллах ушундай кечиримдүү. Ширк эле кылып өлбөсө, кандай өлүм менен өлсө дагы, сөз түрдө атабыз менен апабыздын атынан Аллахтан кечирим сурасак, Аллах кечирүүчү. Аллах ушундай кечиримдүү. Кечирүүнү жакшы көрөт, кечире алат. Кечирет, кечирип келген, кечирет иншалла. Сөз түрдө. Эч качан үмүт үзбөш керек. Урматтуу дамла, 40 жылдык ак кийди, көк кийди, мал союп, элди эхсан деп чакырып атат. Ушуга эмне дейсиз? Мен ушу жөнүндө айттым да азыр эми. 40 жылдык өзү динде бар нерсени аткарсак, жакшы эле жашайбыз. Чын. Мисалы, ар биринде банкта гилтейген суммадагы акчалары бар. Саудистердин, арабтардын. Бирок атасы өлсө дагы, апасы өлсө дагы жупуна барып көмөт. Сырттан келген адамдарга бирден мындай кичинекей идишке шире куюп коет, бирден курма коюп коет, жейт, ичет. Ошол жерде ар кимиси өзүнүн сүрөсүн окуп кете берет.
Сооп ушул, бирок алар соопту башка жактан иштейт. Кантип бизге мына мечиттер салынып атат. Ушул атасынын атынан салынган, апасынын атынан салынган, жолдошунун атынан салынган, жубайынын атынан салынган. Ушул минеки. Биздин колубуздан келбейби? Келет. Жылдыкка канча кетет? Жылдыкка 200 000 кетет, 300 000 кетет. 300 000'di мен жолду жарытып берейин. Жолду жарытып берейин. Быйылкы жетим жесилердин көмүрүн белендеп берейин. 3 жылдык же 5 жылдык мечиттин кышкы сметин төлөп коеюн десе, жетет ошол. Ушуга өтүш керек да. 40 жок шариатта. Пайгамбарга 40 берилген эмес. Жылдык жок. Бир да жок. Динде бар нерсени кылбайлыбы? Жасайбызбы ушуну? Суроо бергенден кийин жасаш керек, жалдырап тура бербей. Жасайбызбы? Давай жасагыла. Мына ушу жаштардын баары жасайт. Ушу жаштардын баардыгы жасайт. Арадан бир эле бузук чыгат. Жеп келгенбиз деген эле бирөө чыгат, калгандары мындай олку-солку тургандар ошол жака өтүп алат. Ошол жака секирет. Өз секире албай тургандар ошол жака секирип өтүп кетет. Алар өз билинип калат. Аркада ушу кол ишентип, каяка өтсөм экен деп турат алар. Накта мусулманча жашайбыз. Аллахтын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, суннага ылайык жашайбыз дей турган болсок, мына 40 жылдыкты токтотуш керек. Ак кийди, көк кийди. Ак кийеткен. Көгүн чечет. Ери өлгөн аял 4 ай толугу менен аза күтүш керек. Важип ага. Ери өлгөн аял. Атасы өлгөн, эркек дагы, кыз бала дагы атасы өлгөн. 3 эле күн аза күтөт. 3 эле күн. Анан 1 жыл көк кийип, 1 жылдан кийин ак кийип, шуба кийеткен, көйнөк кийеткен, жемпир кийеткен. Атаңдан кутулуп, атаңдын өлгөнү менен куттуктайм. Сонун, рашаткен жемпир. Yok, kaysı beti menen kiyet. Kaysı beti menen kiyet. Uyalbayt da. Assalamu alaikum ustaz. Namazıma bekem men tahajjudda okuyum. Emnegedir? Kılgan dualarım kabul bolbayt. Emne kılışım kerek. Kızık soru eken. Kılgan dualarım kabul bolbayt. Biroq namazıma bekemmin deyt. Özü kılgan dualarının kabul bolbatkanından Allah sen namazga bekem kılıp koydu. Senin dualarını kabul bolbatkandan tahajjudga bekem kılıp koydu. Uşunun özü dualarını kabul bolganına dalil emes bu. Kim hazır şu senden başka da kim tahajjudga bekem eken tursun ordunan. Uşunun özü senin duanın kabul bolat. Sen sorabatçı mümkün. Bir gilteygen şu bir akçalar tap dep düşüp kalsa da. Düşpeydi al hiç kaçan. Düşpeydi hiç kaçan düşkön emes. Bolğonu oşol akça tapa turgan aң sezim ana bir bagıt көрсөтөт ошону жасайсың. Аны Аллах Таала берет bir gün. Азыр берсе көп кеткендигиң үчүн кетет. Аллах Таала акырындык менен берет. Биз азыр сурайбыз мына жуманын ичинде сурап туруп чыгып туруп эле келип калдыбы, келбей калдыбы деп. Көт бир аз Көт biraz. Balang dili 9 ayda törelet koy. Boyunda бүтүп тарнара калып төлөп койсо. Батпай каласың үйгө. Чачың агарып өлөйүн деп каласың сен өзүң. Ат кой, силер кимдикисиңер деп каласың балдарыңды. Дарыбыз мисалы. Эктин тоң айтып чыгып калса кызыксыз болуп калат дей. Бардыгын сен секин күтүш керек да. Мисалы Аллах Таала асманды 6 күндө жаратты дейт. Аллах Таала асманды 6 күндө жаратты. Аллах Таала чарчап калгандыгынан эмес. Ушул асман менен жерди 6 күндө жаратканын бизге сабак берип атат. Бардык нерседе сабырдуулук этабы менен бүтөт ишиң. Бендем, менден күт деп атат. Аллахым мына ушуга перзент бер, амин дегенде таң эле бүтүп калса, тооба кылдым. Аллахым ушуга ден соолук бер, баятан бер тиш сызып аткан, сагайып калды. Андай болбойт. Күт кичине. Кызыкпыз да биз. Biz Bagımdad'da sorayız dağı gün çıkıp durdu. Kütөбүз. Dung деп машина келип калса, мага келди бекен деп. Тооба кылдым. Assalamu alaikum. Men köptөн beri Al Azhar medresesinde okuunu niyet kılıp жүрөм. Al Azhar medresesi jönündө malumat berip koyasızbı. Allah razı olsun. Bol Al Azhar Üniversitet Dünyölük, el aralık çoğun üniversitet, Egipet'te, Kayır şahrında, medresemiz çoğun üniversitet, el aralık. Mında 80 minge çukul studentler okuşat, bardık fan, bardık fakultetler var,
Анын ичинде биздин Кыргызстандан бир канча студенттер окушат. Иншаллах дуа кыл, Аллах таалам насип кылса, сен да барып окуйсуң иншаллах. Бирок эч качан үмүт үзбөш керек. Эгер Аллах таала Ал-Азхар университетине барууга сага мүмкүнчүлүк бербесе, анда башка медресеге, башка окуу жайга туш кылат. Эмнеге? Senin эки дүнүйөңө пайда болуш үчүн. Тияка барсаң, илимди алып, ыхласың жоголот. Мисалы да, бир медресеге барасың, илимди да аласың, ыхласың да бар, такыбалыгың дагы тереңдеши мүмкүн да, ушундай болот. Анан мен мисалы Азхарга барбай калдым, мен дуам кабыл болбой калдыбы дегенден алыс болгула. Ажаткананын жанына жакын өскөн мөмөлүү дарактын мөмөсүн жесе болот. Эми ушундай айтайын. Мөмөлүү дарактын түбүнө эгерде адамдын чирип калган заңын таштаса, анда процентине каралат. 2 күрөк ташталса, анда 4 күрөк топурак кошулуш керек. Жалаң өзү болуп кала турган болса, анда мөмөсү макрух болуп калат. Ошондой болуп калат. Түшүндүрө алдымбы? Азык тендер боюнча, тендерде уткан адам жумушун кантип так аткаруу керек? Тендер бул эми мамлекеттик конкурс бул. Менимче азыр тендер эч качан адилеттүү өтпөйт. Тендерден өтүш үчүн өзү пара берип кирет. Тендерден утуш үчүн дагы пара берет. Уткандан кийин дагы бериши мүмкүн. Ушунун бүт баардыгы харамда, Кудай сактасын. Эми ак, адал, таза, адилеттүү жол менен утуп алгандан кийин аны сөз түрдө Аллах буйругандай такыбачылык менен адилеттүү болуп иш алып барыш керек. Бир адамдын укугу. Бирок кээ бир адамдарга кыяматта мамлекеттин эли келип арызданат. Бир адамга. Ал кайсы адам билесизби? Мисалы соцфонддун, социалдык фонддун мисалы министри жалпы пенсионерлер менен жөлөк пул балдардын пособиясынан кымыра турган болсо, баарына кыяматта сообун берип кутулат. Сообу болсо, эгерде сообу болбосо каяктан берет? Жокпу сообу, баарынын күнөөсүн ага таштап турган тозокулук кылат аны. Ошону муфлис дейт, ошону банкрот дейт. Ошондон адилеттүү болуш керек, Кудай сактасын. Ассаламу алейкум устаз. Үйдөн алыста жүргөндө окулбай калган каза намаз кийин касыр кылып окулабы же толук кылып окулабы? Мусапырчылыкта, сапарда жүргөн, эми Кудай сактасын, каза болуп калса намаз, үйгө келгенде аны касыр кылып казасын бересиз. Касырга чыкканда үйдөгүлөрдө касыр урейин ушундай дебейсиз да. Тиякта да 4 рекет менен казасын бересиз үйдөгүлөрдө. Ассаламу алейкум устаз. Мен көп жылдан бери турмуш тиричиликке байланыштуу Москва шаарында таксист болуп иштейм. Москва чоң шаар болгондуктан жана пробканын айынан биздин ажат маселеси кыйнайт. Кээде машинанын ичинде жеңил бошонууга мажбур болобуз. Ушинтип бошонсок болобу же сөз түрдө ажат табып баруу керекпи? Мындай учур көп болот экен. Москва москвачылык экен. Москвадачы орустар бул жакшынакай мусулман, жакшы мусулман, Кудайдан корккон жигит суроо берип атат. Аякта мисалы 700 километр мындай уна тыгынында орустар мынияты карап эле чаптыра берет. Ушундай экен. Бул жигит ошол намазым кандай болот деп атат мисалы. Ошол баягы жел мидиштерге жеңил даратты ушатып ошентип озун жаап кийимиздеги таштап койсом болобу деп атат да, куруктанып. Болот, эмне болбосун? Болот. Тияка барайын десең, машинаңды бирөө ал дейт. Машинанын ичинде жеңил жара кыласың, жели мидишке. Болот, эч кандай анын зыяны жок. Иши кылып зараңды кийимиңе жана денеңе чачыратып албасаң болду. Жакында бир тууган өкем уулду болду. Атын сиздин атыңыздан Садыбакас деп койдук. Алла. Жакшы. Күбөлүк да алдык. Келиниме жакпай нааразы болтат дейт. Ал мааниси жок деп атат. Мен сахаба деп айттым эле. Билбей айтып алдымбы? Мааниси кандай болот? Сиздин баяндарыңызды көп угам. Ушуга токтолот окшойм эми. Менин атым Саад Ваккас.
Bir sahabanın ата балан аты коюлуп калган. Өзү Саад ибн Ваккас. Ваккастын уулу Саад деген. Саад деген бактылуу деген. Ваккас деген өтө бекем деген. Болоттой деген. Өтө катуу деген. Мында койгон максатынан артка кайтпаган, тайманбаган, алда койгон. Мисалы, Саад деген улуу, бактылуу деген. Өтө бактылуу, бекем бактылуу деген ысым жакпаса, анда аны койуп эле коюш керек анда. Анда ага өзүнө жага турган бир ысым бериш керек. Марслен, Марк, ошондой аттарды бериш керек. Мен төрөлгөндө атам ысым издеп, айыштама барса элимдүү эле. Досум ушундай кой дептир. Ушу сахабанын аты деп. Анан бул сахабанын атынын тандалмага коюлушунун өзгөчө себеби бар. Анткени ал халун неби саллаллаху алейхи ва саллям. Бул пайгамбарыбыздын таекеси. Пайгамбардын жакын тагасы. Пайгамбарыбыз Саад ибн Аби Ваккасты кучактап туруп, "Хада хали." Бул менин таекем. Менин таекемчелик, таекеңер болсо көрсөткүлөчү гана дегенде эч ким көрсөтө алган эмес. Ал ашар мубашшара бил жанна, 5 менен сүйүнчүлөнгөн 10дун бири. Тирүүсүндө 5 менен сүйүнчүлөнгөн 10дун бири. Бул Саад ибн Аби Ваккас таекеси. Пайгамбарга келип туруп, "Я Расулаллах, Аллах Таалага дуа кылың, менин дуам кабыл болсун" деп, "Менин дуам кабыл болсун" деп дуа кылып бериңчи мага дегенде пайгамбар айткан. "Я Саад, мен дуа кылышым шарт эмес. Болгон мен сага бир нерсе айтайын. Атып мат'амак такун мустажаба да'ва." Алкымың деле адал да. Алкымың деле адал да, жеген тиштемиң, ичкен уртамың адал болсун, дуаңдын бирөөсү да кайтарылбай кабыл болот деген. Ошондой болду. Кылган дуасы кабыл болот эле, бирок өмүр аягында эки көз азиз болуп калган. Ошондо бирөө келген. Сиздин дуаңыз кабыл болот, туурабы? Элдин баары келип сизден бата алып кетет. Ооба. Өзүңүз, "Эй Раббим, эки көзүмдү көрсөт" десеңиз кабыл болобу деген, болот деген. Эмне үчүн айтпайсыз дегенде, көзүм ачылгандан кийин өзү дуам кабыл болбой калат деген. Анткени мен көзүм менен арамдар тиктегенден кийин көзүм дуам кабыл болбой калат деген. Ошон үчүн мен көзүмдүн көрүшүн каалабайм, дуамдын кабыл болушун каалайм деген. Эгерде бирөөдөн карыз алып алган адамың кайтыш болуп калса, аны кантип шарият жолунда кайтарууга болот? Сиз карыз алган адам кайтыш болуп кетти. Бирок Кур'ан көрсөткөн жобо, Бакара сүрөсүнүн аягындагы Кур'андын ичиндеги эң узун аят карыз берүү жана карыз алуу аяты. Карыз берип атканда да, алып атканда да сөз түрдө ортодо эки ишеничтүү күбө далил болуп кол коюп, карыз беришиңиз керек жана карыз алышыңыз керек. Андай жокпу? Тил кат ортодо. Анда сиз алып барып бересиз эми. Карыз алгансыз. Кудайдан коркосуз, жакындарына бересиз, издейсиз, табасыз, даректештиресиз. Такыр эле таппай калсаңыз, анын атынан мечитке бересиз. Медресеге бересиз, жетимдерге бересиз, жесирлерге бересиз, ошондо кутуласыз иншалла. Урматтуу дамла, шариятыбызда жылдык, айттык, пайшамбылык дегендер барбы? Аялдар ак кийди, көк кийди деген ырым-жырымдар туурасында айтып берсеңиз. Айттым муну? Ассаламу алейкум устаз. Үйлөнөйлү деп жаттык эле, досум экөөбүзгө дуа кылып койсоңуз, салиха кыздар насип кылсын. Дуа кылабыз иншалла. Дуа кылабыз. Бирок салиха кызды табыш үчүн салиха кызды медреседен издеп таппайсың. Базардан, көчөдөн, университеттен, больницадан таппайсың. Салиха кыз табыш үчүн салих эркек табыш керек. Салих эркек табыш керек. Таква кызды табыш үчүн таква эркек табыш керек. Таква эркектин үйүндө таква кыз тарбияланып атат да. Эмнеге? Таква эркектен, ар кандай эркектен, ген 60%дан 95%га чейин кызга өтөт. Өзүнүн кызына өтөт. Ата кандай болсо кыз ошондой болот. Ушуну бир билип койгула. Салих эркекти тапкыла. Кудайдан корккон, таква, адилеттүү, арамга аралашпаган, мыкты, намазга бекем таква эркек тапсаңар, ошонун үйүндө таква кыздар тарбияланып атат иншалла.
Assalamu alaikum ustaz. Menin yaşım 19'da. Men medresege je İslam üniversitetine bir kaysanısına okuştu bilbey jatam. Kengeş berip koyunçu. Özü paçerk, özü medresege de layık emес özü için aytkan. Bирок оңдойсуң иншалла. Оңдо. Азыр заманбап философтор, заманбап алымдар адам баласынын кол жазмасынан анын мүнөзүн дагы аныктап атат. Анын илимге берилүүсүн дагы, анын эртеңки жашоосун иреттеп жазгандар жашоосуну дагы иреттүү кетет. Олдоксон жазгандар сөзү да олдоксон, мамилеси да олдоксон болот. Ошондуктан мындай кичине пачеркке көңүл бургула. Иншалла билим деңгээлиңе карап, өзүңдү бир сынап көр. Университеттин экзамени университеттегидей болот. Медресенин сынактары медресегидей болот да. Сен өзүңдүн билим көрөнгөнгө карап көр. Ошондой кыл. Мен университетке деп бу жерде кайрап койбон, өтпөй калып, ошо киши айтты эле өтпөй калдым деп мени күнөөлөп жүрбө да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Арактан кантип кутулат? Ушу ичпей коюш керек. Ичпей коюш керек. Чын. Аракты Кудайдын кудурети менен иттин ит аягына куйса ичпейт экен. Адам ичип ит болуп аткандан кийин мен ичип эмне болушун билбейм дейт экен да ал. Чын. Мен ичсем эмне болом, ичпей эле коеюн дейт экен. Ит айтат экен. Бирок адам ичет да ошону. İçpey koyuş gerek boldu. Al haram. Biz özü kargıştan korkkan insanmız. Nalattan. To'g'rimi? Ötkende bana sol lerik taraftan bir kelin yazıp ыйлап atat. Şu men bir jigitke сөйкө салып болгондон кийин анын кемдик жери чыгып калып, баш тартып башка жигитке чыгып, боюмда болуп түшүп калып атат. Улам эле. Ошондо ошолор каргыштабы деп коркуп атат да. Каргыштадыбы, каргыштайм деген экен, каргыштады, ошону каргышта мен ушундай болуп атамбы деп ыйлап атат. Өзү каргыштан корккон элбиз. Аракты Аллах Таала каргыштаган. Аракты Аллах каргыштаган. Аллах каргыштаганды ичип атат да. Бирок мына мен ушул жашка келип 31 декабрдан мурдарак ушул жыл аяктап атканда жылдын эң мыкты инсандары деп, мыкты ишкер, мыкты жазуучу, мыкты мугалим деп сыйлык берет. Бирок ушул үлгү айылынын алкашы деп бир алкашка медаль берген көрө элекмин да мен. Алкашка мамлекет тарапынан үлгөтө да бериле элек. Бериле элек. Сибетиңизди Құдай буйрса 10 жылдыгын кечип койду, кече бериң деген. Бериле элек. Чын. Алкаш ал өзүнүн кунунан бери ичип койгон да акмак. Абирин ичип койгон, намысын ичип койгон ал. Аллах каргыштаганды ичкенден кийин оңо беле. Аллах каргыштаганды ичкенден кийин. Аллах кимди каргыштады? Аракты каргыштады. Арак ичүүчүнү каргыштады. Арак сатуучуну каргыштады. Арак алуучуну каргыштады. Арак ташуучуну каргыштады. Арак жасоочуну каргыштады. Аллах каргыштады, айнанайындар. Аллах каргыштады. Аллах каргыштагандан кийин ал тозокко кирет деген түшүнүк да, тооба кылмайынча. Балдарымын өлүмүн ажы сапарында Меккеде калса деп Алладан суранып келсем ушу туурабы? Каерде болбосун ушул иман менен өлөлү. Балдардын көңүлүн түшүрөсүң акат менен. Чын. Атам өлтүрө албай айткан экен деп. Саждада дуа кылуу үчүн эки жака салам берип, анан кайрадан саждада барып дуа кылуу керекпи? Жок, сажданын өзүндө. Намазда Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. 3-5 жол айткандан кийин Аллахумма гфирли вархамни ваафини важибурни. Дуа кыласыз да. Аллахумма гфирли, Аллах менин күнөөмдү кечир. Вархамни, мени ырайымың ал. Ваафини, күнөөдөн тап-таза кыл, тазар. Шифа бер дейсиз. Рызкы бер дейсиз. Жакшы жашоо бер дейсиз. Бүт баарын сураш керек саждада. Бирок кээ бир учурда саждату шукур деген бар.
Şükür sacdası деген бар. Бирок ага дарат керек. Дарат керек. Көксөгөнүңүзгө жетип калдыңыз. Карыздан кутулдуңуз. Балаңыз сапардан кайтып келип калды. Сүйүнүштү. Кызыңыз же келиниңиз төрөдү. Атаңыз айыгып келип калды. Ушунда сон иштер болуп атат. Даратыңыз барбы? Кыбланы карап туруп, таза жай намазды ушундай кылып, Аллаху акбар саждага барып туруп, Субхана раббиял а'ла. Аллахым сен үчүн сажда кылдым. Аллахым сага чексиз шүгүрлөр болсун. Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла. Ошол жерде сурайсыз. Ушул шүкүр саждасы эсептелет. Кайра Аллаху акбар деп туруп кете бересиз. Ушул жерде да сурайсыз. Ассаламу алейкум устаз. Менин суроом, намаз окуп бүткөндөн кийин Аятал Курси окулат. Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар айтып бүтүп, кол көтөрүп истигфар 3 жол айтып, андан кийин Аллахумма анта рабби ла иля толук айтылып, тилек айткандан кийин дагы истигфар ла илаха илля анта толук айтып бүтүрөбүзбү? Ушуну түшүндүрүп айтып берсеңиз чоң рахмат. Куду ушундай. Дал ушундай. Куду ушуңуздан жазбай дуа кыла бериң. Сонун дуа кылсаңыз, Аллахым ыраазы болсун. Мен банкта иштейт элем. Айлыгым арам болуп калабы деп, ичим чыкпай иштебей койдум эле. Азыр 4 балам бар. Күйөөм да иштебейт. Жок болуп жатат. Банкта иштесем, айлыгым арам болуп калбайбы? Кассада иштейт элем. Арам эмес. Ким айтты арам деп? Ким айтты банкта иштесе арам болот деп? Ким айтты? Ал банкта иштеген киши. Банкта иштеп аткан кызматкерлер өзү акча алып барып алып туруп секи мынтип пат процентке берген жок да. Ал жерде ал банкта кандай бир операцияны жасап эмгек кылып атат. Компьютерде турат, кассада иштейт. Ал өзүнүн айлыгы өзүнө адал. Ал пат процент берип аткан жери жок. Именно ошол кредит бере турган тарабында эле иштебесе, башка тарабында иштесе адал. Жашоосу адал, айлыгы адал. Жолдо бакшылык кылып таштар менен төлгө ачып, элибизди ширкке адаштырып, маданият техникумдун алдына олтурган бакшыларды жок кылганга илажы барбы? Мечитте тайындап, мэрияга дуа кылып, ахиретибиз үчүн пикир гам. Аллахым разы болсун дейт. Болду иншалла. Ушул гамда болайын мен дагы. Бакшылык кылуу баарыбыз билебиз. Мына уккула. Мен мынякты карасам, мынякты көрбөйм. Мынякты караганда мынякты көрбөйм да. Мынякты караганда буякты вообще көрбөйм арканы. Мынякты карап турганда дуалга чейин көрөм, дуалдын ар жагын көрбөйм. Көзү ачык. Эгерде бирөөнүн бактысын ача турган болсо, көчөнүн боюнда көчүгүнө сыз өткөрүп эмнеге отурат дейм да. Эмнеге отурат ал? Өзүн жашоосун оңдобойбу? Ал ширк да. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Ким бакшыга барса, үйүнөн чыгышы менен, басып чыгышы менен 40 күндүк намазы кабыл болбойт. Ким барып анын сөзүнө ишенсе, анда ал мага түшүрүлгөн китепке, Кур'анга күфүрлүк келтирип тур деп атат пайгамбарыбыз. Бул Аллахын сөзү эмес деген менен бирдей да. Ушунчалык. Мисалы, ала уyu жоголуп кетсе, көз ачыкка барат. Ала уюм жоголуп кетти, ушуну таап бересизби деп. Адамда кичине акыл болуш керек да. Алдагымда адамдын психологиясын любой нерсени кабыл ала берет. Бир досуң бар экен. Ошол айдап кеткен. Эне алиги 3 күн мурдурушуп кеткен. Ошол да эсиңе түшөт да. Кошунаң, өткөндө кошунаң салам бергенде мында укпай кирип кеткен. Укпашына караганда ошол өлтүргөндө ал адам психологиясын бузат да. Психологиясын бузат. Талкалайт баарыбызды. Динден, ыймандан ажыратат. Туура айтат. Гам ушул. Харам ал. Кудай сактасын, андан алыс болушубуз керек. Суранайлы Аллах Тааланын суранайлы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Баарыңыздардан Аллах Таалам ыраазы болсун. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Баякы өлүмдөгү ушул ысырапкерчиликти токтотсо болобу? Болобу? Атың чыкпаса жер өрттө дейт го. Кээ биркилер ушинтип жардан таша берип атын чыгарат экен.
Сиздер ошону болтурбой коюп бир атыңыздарды чыгарбайсыздарбы? Үлгү алсын ошо сиздерден. Кандай дейсиздер? Суннага ылайыкпы? Демек сиздерди Аллах өзү колдойт иншалла. Жалпы мусулмандар колдойт, түшүнгөндөрүн бүт баары. Түшүнбөгөндөр колдобойт. Баякы арыстанды ээрчиген шакалдар кошуп жүрө берет. Шилекейин чууртуп алыпчы. Шакал өзү дайым шилекей чууруп турат. Ал дайым арыстандын калдыгын жейт. Арыстан ага бурулду дегичекти кийик качып кетет. Максатка жетиш үчүн, динди элге жеткизиш үчүн, суннаны жүзөгө ашырыш үчүн элдин сүйлөгөнүнө эч качан бурулбаш керек. Халиктин сөзүн угуш керек, калктын эмес да. Кудайдан уялыш керек, кудагыйдан эмес. Аллахтан коркуш керек, адамдардан, элден эмес иншалла. Жеңебиз иншалла ушундай ысырапкерчиликти. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым ушул жамаатка береке бер. İşlerine iyilik ver. Den soğuluktарын чыын кыл. Iman, ihlasların mından da teren kıl. İbadatların kemçiliksiz kabul kıl. Hidayatından hiç kaçan azgırıltma ya Rabbi. Şaytandın dengele çıkıp algan jaman adamların azgırığından saktagın ya Rabbi. Bugünkü sabakta uyuşturgan emildi, bir tuğandары, ata eyne, eje karnaş, bardık tuğandarından Allah'ım özüne razı olgun ya Rabbi. Cemaattan özün uşul, turgundardan, ayıldın elinden özün, kızmat kılgandardan Allah'ım özüne razı olgun ya Rabbi. Bizde ушундай чакан мечитте убактыруу жыйнаганыңда кылып, жума күнү, эми кыяматта Фирдаус жаннатына пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын я Раббал аламин, би рахметика я Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.